Сабағыбыздын темасы барпы даанышман акын. Барпы акынга акындык кудуретти жаратылыш 3 эсе энчилегенин көрөбүз. Өзүңдү жакыр еттим, көзүңдү азиз еттим. Анын өктөсүнө көркөм сөз кабыккарын этегиңе толтура төктүм. Аларды кандай кынаптап, кандай көртөсөң өз эркиң, азиз булбул дегени байкалат жаратылыштын, деп жазат жазуучу Түгөлбай Сыдыкбеков. Ал эми адабият сынчысы Илимпоз Кадыркул Даутов барпынын поэзиясына көп жактуу маани, мазмундук тереңдик, өзгөчө көркөм күч берип, ырчынын бой келбетин башкалардын фонунда айырмалуу кылып көрсөтүп турган бир артыкчылык сапат анын философиялык ыр түрмөктөрүндө жатат. Бул жанрда акын өмүр өткөнчө кастарлап сүйгөн, бир талант ышкы, ойчулдук жөндөмү менен күчөп өнүктүргөн. Даанышман нускасы барпынын окуп же угуп, бирөөлөрдү ээрчип үйрөнүп алган билим эмес, чыгармачылык машыгуу ыкмалары дагы эмес, жалаң гана турмуштук тажрыйбасы да эмес. Ал акындын нукура табигый стихиясы болгон. Мындан тагыраак айтсак, барпы инеден ырчы болуп төрөлгөндөй эле акылман да болуп төрөлгөн адам. Сөз ойчул акындын айт десе, күн, жер, аккан суу, шамал, от, адам, ажал, санат, дүнүйө, ала тоо көркө келбейт эл болбосо, жана башка шедеврлери жөнүндө баратат, деп жазат. Демек, улуу акындын акын көргөн, билген, туйган, сезген, байкаган жаратылыш кубулуштарын өз көз карашында барпыча гана түшүнгөн. Анын чоң даанышман экендиги ушунда. Ооба, дүйнөнү тереңден көрө алган, анын ар түркүн кубулуштарын көкүрөгүндө калчап сезген, туйган нерсесин кайра ошондой айта алган акылман гана ушинте алат. Акындын ырларына токтолобуз. Күн. Акындын философиялык ырларына, мынакей күн деген ырына токтолобуз. Силер мына бул жерде күндүн сүрөтүн көрүп турабыз баардыгыбыз. Демек, күндүн нуру бүт ааламды кучагына алып, кучагына ошо нурун таратып турган сүрөттү көрүп атасыңар. Эми өзүбүздүн ой жүгүртүүлөрүбүз менен барпынын күн деген ырына көңүл бөлөбүз. Күндүн нуру белгилүү, күчтүү оттон жаралган. Күн кубаты бардыктан, бул жерде күн дегенге биз басым жасап туралык. Күн кубаты бардыктан адамга кан таралган, жамгырды сууну жараткан, чыккан күндүн жарыгы, жамгыр суудан жанданат өсүмдүктүн тамыры. Күндүн нуру болбосо, дарак өсүп үрдөбөйт, тоо жашарып түрдөнбөйт. Күндүн нуру болбосо, чынар өсүп шактабайт, дыйкандар буудай каптабайт. Бардыгына күн себеп, чыгыш жактан батышка жүрүп турган чыккан күн. Бардык нуру дүйнөгө тийип турган чыккан күн. Суукту айдап ысытып, суунган боюн кызытып, күйүп турган чыккан күн. Карны да жашты да нуру менен кучактап, сүйүп турган чыккан күн. Кыбыраган жандарга ал киргизген чыккан күн, арык малды семиртип, кан киргизген чыккан күн, деп өзүнүн карандай акылынын күчү менен жаратылыш жана анын кубулуштары жөнүндө ой жүгүртөт. Акындын дагы бир эң күчтүү ырларынын бири шамал. Бул жерде мынакей биз шамалдын сүрөтүн көрүп турасыңар. Чындыгында эле шамал тоону, ташты, жада калса мына деңизди, океанды дагы толкутуп, ушундай кыймылга келтирет экен. Эми ушул шамалдын касиети жөнүндө деги эле күн, шамал, жер, суу, от жөнүндө барпынын ушунчалык бардыгын бирдиктүү карагандыгын, ошондой эле ушу шамалдын касиетин акын өз акылында, өз көз карашында ой калчагандыгын мына ушул азыр шамал деген ырынан көрөбүз. Бүт кыдырып ааламды, айткым келди шамалды. Аягы жок, башы жок, кармайын десең колу жок. Алайын десең тону жок, минейин десең кому жок. Айыбын айтып калууга башкарган анын чоңу жок. Жарышканы күн менен, жолдоштугу түн менен. Көрүнбөгөн кишиге канаты бар, чакырганга келбеген адаты бар. Түшүнгөнгө өзүнчө санаты бар шамалдын. Куюн болуп куушкан, кудураны бурушкан, жаңжалына карабай кардары бар шамалдын.
Айдай жүрген ойтоого туманы бар шамалдын. Тоонун ташын уратар, ак теректи сулатар, начар үйдү кулатар, куралы бар шамалдын. Тер дегенде, бул жерден кыскартып алатабыз. Тер дегенди сергиткен, чөксө көңүл эргиткен, акыбети шамалдын, тоого чөлгө барабар, касиети шамалдын. Демек, чыгарма кыскартылып берилип жатат бул жерде көп чекип тургандыктан. Көзгө илинер түсүң жок, бирок чатак мүнөзүң. Деңиздин суусун терметип, көрбөгөндү көрсөтүп, тоодой толкун түзөсүң, толкун менен кошулуп, жээкти келип сүзөсүң. Мына сүрөттө көрүнүп туруп атат. Жээкти келип сүзөсүң, бороондуу күнү ышкырат, жаандуу күнү шуулдайт, тумандуу күнү түн кылат, туурдукту үзүп булкунат. Чарчабастан бел ашат, чабыттап келсе эл шашат. Уулуу тили жалмаңдап, жыланы бар шамалдын, керимсел деген керооз, ылаңы бар шамалдын, баарын көккө сапырган, куюну бар шамалдын, тегерегин чаркуруп, уюлу бар шамалдын. Демек, мына өзүңөр күбө болгондой, ыр эки бөлүктөн турду. Көзгө илинер түсүң жок дегенге чейинки бул шамалдын өзүнүн биринчиси, бул акынды шамалдын сырын чубап, ага баа берип атат. Ал эми экинчисинде болсо шамалдын кадимкидей шамал менен сүйлөшүп атат. Демек, бул жерде көзгө илинер түсүнүн жок экендигин, мүнөзүнүн чатак экендигин, деңиздин суусун терметип, көрбөгөндү көрсөтүп, тоодой толкун түзөсүң деп, мына ушул кадимкидей шамал менен кадыресе сүйлөшөт. Эми бул шамалдын эки сапатынан башка дагы ырда шамал кайдан жаралды деген суроо коюлат дагы, ага кайрадан акын өзү жооп берет. Төгөлөктү каптаган көлдөн, кашык сууга зар болгон чөлдөн, жандуу жансыз энеси жерден чыгып жүрбөсүн деген жооп берилет. Мына ушундай өзүңөр күбө болгондой, Барпы акын күн, шамал деген ырларында мына ошол аалам сырларын, жаратылыштын кубулуштарынын бири-бирине тийгизген таасирин, бири-бирисиз булар өзүнчө бир гармония түзүп, жашай албай тургандыгын мына ушул өзүнүн философиялык ырларында чагылдырган даанышман ырчы. Барпы жер, суу, шамал, от, 4 кубулушту бирдиктүү карап, ал жөнүндө ой калчап, жаратылыш кубулуштарын аңдап, таанып билген ойчул даанышман акын.